Кутмандуу кечиңиздер менен эфирден Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы бүгүнкү чыгышта. Орусияда жасалган оор кылмышка шектелип жаткан кыргыз жараны Алмаз Дайнаев Ош шаарында колго түшүрүлдү. 37 жаштагы кыргызстандыкка Москвада эки мекендешин уурдап кеткени жана өлтүргөнү үчүн эл аралык издөө жарыяланган. Бишкекте элдерди бычак менен коркуткан адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал номер 2 троллейбуста баратып, жүргүнчүлөргө бычак кезей баштаганда айдоочу патрулдук милицияны чакырган. Кой Таш айылындагы кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн унаа ташуудагы жеңилдиктерди камсыз кыла албагандыгы сынга кабылды. Мында эл өкүлдөрү аткаруу бийлиги Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынына даярдыксыз барышканын айтышууда. Жүк ташуучу унааларга дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлоо милдеттендирилди. Буйруктун аткарылышына жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы көзөмөл кыла баштады. Белоруссияда президент менен көп жанаша жүргөн 22 жаштагы сулуу депутат болду. Орусияда жасалган оор кылмышка шектелип жаткан кыргыз жараны Алмаз Дайнаев Ош шаарында колго түшүрүлүп, тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, 37 жаштагы кыргызстандыкка Москвада кийин сөөгү табылган эки мекендешин уурдап кеткени жана өлтүргөнү үчүн эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми Кыргызстанда ал жакында Араван районунун тургунун коркутуп, машинесин тартып алганы үчүн издөөдө жүргөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, кылмышка шектүү адам мурда соттолгон жана ал уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары каттоодо турат. Манас аэропортунун жанында турган автоунаанын багажынан сөөгү табылган адамдын өлүмүнө байланыштуу шек саналып жаткан эки киши кармалып, дагы экөөнө издөө жарыяланды. Бул тууралуу Ички иштер министринин ордун басары Мирлан Каниметов билдирди. Анын айтымында, киши колдуу болуп өлтүрүлгөн адам акча ташуу менен алектенгенин, аны өлтүрүүгө шектелип кармалгандардан $100,000 ашык акча алынганын билдирди. Бирок каражаттын ээси аныктала элек. Каниметов акча мыйзамсыз ташылып турушу мүмкүн экенин кошумчалады. Андан тышкары, азырынча бул окуянын Туркияда киши колдуу болгон ишкер Айеркен Саймаевдин өлүмүнө байланышы бар же жогу так аныктала электигин билдирди. Белгилей кетсек, 23 октябрда Манас аэропортунун жанында турган автоунаанын багаждан киши колдуу болгон адамдын сөөгү табылган. Чүй облустук милициясы кийинчерээк 39 жаштагы маркумдун күч колдонулуп өлтүрүлгөнү аныкталганын жарыялаган. Бишкек милициясы көчөдө бычак алып жүрүп кармалган адам боюнча жагдайды тактап жатат. Апрель телеканалы тартып алган видеодон бычак көтөрүп тегеректеги адамдарга карай шилтеген кишинин артынан кубалап барып, колуна кишен салып, кармап кеткенин көрүүгө болот. Баштапкы маалыматка караганда, ал адам номер 2 троллейбуста баратып, жүргүнчүлөргө бычак чаңсап коркунуч жараткандыктан айдоочу патрулдук милицияны чакырган. Аны колго түшүрүүгө келгенде милиция кызматкерлерине жай тургундар жардам беришкен. Бишкек шаардык милициясы бычак көтөрүп кармалган киши убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди. Ал эми номер 2 троллейбустун айдоочусу Светлана Тургунбаева кол салуу аракети учурунда ал өзү үчүн эмес, жүргүнчүлөр үчүн кабатыр болгонун айтты. Ана сразу остановкага келип токтобой эле салонго кирип, пассажирлардан сурадым, эчкиңиздер эчтеке болгон жоксуздарбы десем эле, жок, баарыбыз жакшы деди. Бул жерде бири ичип отурган, ошол мен жүрөгүм ооруйт деп ошол киши кыйналып кетти. Мен өзүм да шок болуп калдым да. Эчтекени ойлогон жокмун, мен анткени жумушта жүрөм, мен ошо элди ойлоп, ал деле балам, күйөөм оюма келген жок. Мага салондогу жүргүнчүлөрүм эле оюма келди. Мына куттуу троллейбусумда турам, башка эчтеке оюма келген жок. Ушулар бирдеке болбосо экен деп ошол. Если патрулдарды көрбөсөм, мен уже өзүм киргейин деп аткам да.
Бишкек шаарындагы Шота Руставели менен Айни көчөлөрүнүн кесилишинде кеч курун 2 окуучу баланы автоунаа койдуруп кетти. Бул туурасындагы маалыматты социалдык тармактын колдонуучусу өзүнүн аккаунтуна жарыялады. Анда жерде жаткан балдардын биринин эти ооруганынан улам чаңырып ыйлаганын көрүүгө болот. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспектору Honda Odyssey автоунаасы 2 окуучуну сүзүп кеткендигин тастыктады. Балдар кырсык болгон учурда жөө кишилер өтүүчү жерде бараткан. Жабырланган 13 жана 14 жаштагы өспүрүмдөр балдардын шаардык тез жардам клиникасына жеткирилген. Учурда чогултулган материалдар тергөө кызматына берилип, ал эми автоунаа атайын короо жайга токтотулганы айтылды. Кой-Таш айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Документке комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшкан, ал парламентте качан каралары азырынча белгисиз. Өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн тараткан маалымат боюнча комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комиссиянын мүчөлөрү менен жолугуп, Кой-Таш окуясынын жагдайлары ар тараптуу иликтенгенин айткан. Комиссия 2 ай бою иш алып барган, анын жүрүшүндө окуяга күбө болгондор, тиешелүү органдардын өкүлдөрү маалымат берип, Кой-Таш айылынын тургундары менен жолуккан. Мындан сырткары комиссия мүчөлөрү мурдагы президентти кармоо маалындагы башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин материалдары, анын ичинде жашыруун маалыматтар менен таанышкан. Кыргыз өкмөтү унаа ташуудагы жеңилдиктерди камсыз кыла алганы жок. Бул туурасында 19 ноябрдагы Москва шаарында өткөн Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. Анда кыргыз тарап 3-чү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап туруу өтүнүчүн келтирген. Бирок муну башкалар колдогон эмес. Буга ылайык 2020 жылдын 1-январынан тартып, сырттан ташылып келген унаалардын бажы төлөмдөрү кымбаттайт. Айрым депутаттардын айтымында аткаруу бийлиги Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынына даярдыксыз барышып, өздөрүнүн сунуштарын бирөөсүн дагы алдыга жылдыра алышкан эмес. Өкмөт унаа ташуудагы жеңилдиктерди камсыз кыла алган жок. Евразия экономикалык биримдиги уюму кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчүн колдогон эмес. Эми 2020 жылдын 1-январынан тартып сырттан ташылып келген унаалардын бажы төлөмдөрү кымбаттайт. Жаңы тарифтерге ылайык автоунаанын чыгарылган жылы 7 жылдан көп болсо, анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат болот. Суроо бергенибизде өкмөт айтты, биз барып ушул маселени койдук дейт. Бирок жанагы Бажы союзундагы башка мамлекеттер буга макулдугун берген жок деп айтты да. Анан эми жана Арменияда дагы чечилди деген бул мен кошула албайм, ал туура эмес. Себеби ага дагы Кыргызстандын өкмөтү кол коюш керек да. Ошондо аларга дагы жеңилдик берилет да. Ошондуктан эми бул мен ойлойм, бул биздин экономиканы деле артка тартып атат. Ошондой эле биздин ошол машина менен алектенген жарандарыбызга дагы шарттар түзүлбөй калып аткан бул өкүнүчтүү болуп атат. Мындайда эки кирердин алдында ар бир мамлекеттин өзүнүн шарты коюлат да. Мисалы биз ошол убакта кирердин астында биз өзүбүзгө шарт алганбыз. 2020 жылга чейин бизге ушул машиналарды киргизүү боюнча пошталарды киргизбей тургула, эктин алкагына поштаны киргизбей тургула, биздин өзүбүздүн алкагыбыздагы пошталар иштей берсин деген биз ушундай каникул алганбыз да. Бирок тилекке каршы 2017 жылы биз ошол бизге шарт берип атса деле 2017 жылы биз токтотуп койгонбуз. Ошондо өкмөт токтотуп койгондагы 1 жылдан кийин кайра 2018 жылы кайра уруксат берип койгон да. Мындайча айтканда элди жөн эле дүрбөлөңгө салып койду да. Биз өзүбүздүн ошол берилип аткан атайын берилген каникулубузду өз мындай жолдомосу менен колдоно алмадык деп айта алат элем да. Эми бул жактан караганда бизден өзүбүздөн кетип калды, ошол өкмөт тарабынан кетип калды. Ошол 1 жыл каникулду кармабай эле ошол өзүбүзгө берген шартыбызды, өзгө берилген убактыбызды толук ыктымал колдонуп алышыбыз керек эле да. Унаа ташуу бизнеси менен алектенгендер буга чейин өкмөттөн азырынча жеңилдетилген бажы салымын көтөрбөй турууну суранышкан. Анткени менен машина ташыгандардын бул өтүнүчү ташкапты. 1 айдан кийин мамлекетке 3-чү өлкөлөрдөн ташылып келинген унааларды каттоо Евразиялык экономикалык бирликтин бирдиктүү тарифтерине жараша жүргүзүлүп баштайт. Мында машиналардын баасы кескин жогорулап, бажы алымдары дээрлик 11 эсеге чейин кымбаттайт. Эксперттердин пикиринде мындан бир эле ушул тармактагы ишкерлерден тышкары бюджетке дагы ири суммадагы каражаттар түшпөй калат.
Завезены автомобили. 2020 жылдан тартып бажы биримдигиндеги жеңилдетилген салымдардын алынып салынышынын пайдасынан зыяны көп. Мисалы 2014 жылда ала турган болсо Кыргызстанга 106 миң уна кирген, ал эми 2015 жылы бажы уюмунун жаңы эрежелери киргенден кийин болгону 2282 машина келген. 16-17 жылдарда көрсөткүчтөр мындан да жаман болгон. Бул жылдар аралыгында өлкөгө 137 машина келген. Буга ылайык бажы төлөмдөрү дагы болбогон акчаны 6 миллионго чукул каражатты түзгөн. Бирок 2018 жылдын июль айынан 31 декабрга чейин бажы төлөмдөрү 680 миллион сом болсо, 2019 жылдын 1 январынан 31 сентябрына чейин ал 1 миллиард 792 миллион сомго чыккан. Бул бир эле экономикалык жактан пайда алып келбестен, ошондой эле жарандардын автопаркын жаңыртууга, экологиялык абалды жакшыртууга салым кошкон. Мындан тышкары бажы биримдигине кирген 5 жылдын ичиндеги шарттан биз болгону 1,5 жылын колдон алдык. Себеби ортодогу 3,5 жылды биз жөн эле жоготуп алдык. Эми өкмөттөн ушул убакытты кайтарып берүүсүн суранып жатабыз. Мен оюмча негизден саботаж биздин өкмөт кылган жок. Эми бизден 5 мамлекеттин ичинен 3 мамлекетте негизинен авто өнөр жайы бар. Автомобиль чыгарышат. Негизинен Россия чыгарат основной. Андан кийин Казакстан менен Белоруссия да бар, Азербайжан. Булар эми өздөрүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн, биз ошолордун машинасын сатып алыш үчүн булар ошого барышып атат. Бул жерде биздин мамлекеттин саботажы жок. Негизине мен абдан туура суроо берип атасыңар. Бир эле машина ташуучулар үчүн эмес, машина сатып алуучулар үчүн да керек. Элестете берсеңер, 11 эсе кымбаттайт деп атат. Эртең машина сатып ала албай калабыз. Мен бул боюнча калбайт. Эгер Арменияга берген болсо, сөзсүз түрдө бизге берет деп ойлойм. Бул маселе жогорку кеңеште дагы бир канча ирет көтөрүлгөн. Депутаттар аткаруу бийлиги жеңилдетилген бажы алымдарынын мөөнөтүн узартууга аракет кылуусу керектигин айтышкан. Анткени менен Кыргызстандын атынан барган вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баш болгон өкмөт мүчөлөрү бир дагы маселени чечпей келишкен. Биздин кемчилигибиз, биздин ошол кезде өкмөтүбүз ушул жолго барган. Себеби Армения, башка мамлекеттер бир топ жеңилдиктерди алган. Мен дайыма айтып жүрөм, биздикилер 2000ден ашык позицияда уттуруп жүргенбиз, күрөшкөн эмес. Бизде отурган азыркы ошол министрлерибиз да бир үн каткан жок да. Себеби аларды биз шайлаганда, жөнөткөндө негизи Кыргыз мамлекетин, Кыргыз элин таламын талашат деп жөнөткөнбүз. Тилекке каршы бир дагы сөз айткан жок. Биз айтып атабыз, алар жактан бир сөз болгон жок. Ал жер күрөш, бул чоң рынок. Бул жерде биз өзүбүздүн таламыбызды талашыбыз керек. Бир жыл мурда эле аны биз ошо маселени коюшубуз керек эле. Биздин автопарк эски, биздин элибизде мүмкүнчүлүк жок. Бизге бир жылга ушундай мүмкүнчүлүк бергиле десе болмок. Тилекке каршы биздин өкмөтүбүз уктап калды бул жагына. Автодилерлер Кыргыз мамлекети бажы биримдигинин алкагындагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай калды деп эсептейт. Жеңилдиктерди ишкерлер болгону 1,5 жыл колдонушкан. Жооп жок да. Таможенный союздан биз пайдасын көрөбүзбү же зыянын көрө эле отура беребизби дегендей да. Бул эмне себептен буну айтып келатам. 2015 жылы биз таможенный союзга киргенде, эсиңиздерде болсо керек, таможенный союзга кирген кезде, ошол кезде премьер-министр Темир Сариев болчу. Таможенный союзга киргенде эле таможенный тарифти автомашиналарга сразу кымбаттатып салган. Поэтапный деп туруп эле сентябрда баштаган 10 центке көтөрүп, жаңы жылдан кийин 2015 жылдан кийин 20 жылдын тарифин көбөйтүп кымбаттатып салган. Бул тариф көрсө искусственно эле жаап салган деп биз ойлойбуз. 20 жылга чейин мына азыркыга чейин айтып келгендей эле Армения 20 жылга чейин жаңы ставканы колдонгон эмес, значит Кыргызстан деле колдонбош керек болчу да. Берден ошол өкмөттүн шалакылыгынан канча деген элдер талаада калды, канча деген кишилер банкрот болду. Азыр биз бул маселени сөзсүз түрдө кайра көтөрүшүбүз керек. Бул бойдо токтоп калбай кайра биздин өкмөт дагы барыш керек. Президенттин уровенде, премьер-министрдин уровенде кайра бул маселени сөзсүз түрдө көтөрүш керек. Дагы жок дегенде да 1-2 жыл ушул элге бул каникулду алып беришибиз керек да. Биз жана бизде аргумент бар. Эмне деген аргумент? Жана бизге берилген убакыт мөөнөттө биз 1 жылды колдонгон эмеспиз. Биз ошону айтып чыгышыбыз керек. Биз 1 жыл колдонгон эмеспиз. Биз чын жүрөктөн эртерээк 2017 жылы киргизип алганбыз. Бирок каникул кармадык, ошол убактыбызды кайра бергиле деп, жок дегенде жана 1 жылыбызды кайра кайтарып алышыбыз керек да. Бул сөзсүз түрдө маселени көтөрөбүз биз. Машина ташыгандар бул көйгөйгө экономика министрлиги көңүл кош мамиле жасаганына нааразы болушууда. Деген менен айрым эл өкүлдөрү бул маселени кайрадан өкмөттүн алдына кое тургандарын билдиришти. Анархан Алтымыш, Аракшан Тойчиев, Нурмуз, Бишкек.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору башталгандан тарта 19 ноябрга чейин жол эрежелерин бузган 809.550 токтом жазылып, автоунаа ээлеринен жөнөтүлгөн. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлады. Жогорудагы токтомдордун ичинен 379.464 эреже бузуудан айып пул төлөнгөн. Тагыраагы түшкөн акчанын көлөмү 456.529.000 сом болгон. Муну менен кошо эле Бишкек шаары менен Чүй облусунун камера орнотулган жерлеринде жол кырсыгы менен жол эрежелерин бузган учурлардын азайганы байкалган. Эске салсак, коопсуз шаар долбоору 12 февралдан тарта ишке кирген. Бирок жол эрежесин бузган айдоочуларга айып салуу 4 марттан тарта башталган. Жүк ташуучу унааларга дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлоо милдеттендирилди. Транспорт жана жол министрлигинин бул буйругу кыш мезгилинде жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу максатында чыгарылганын министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Буйрукка ылайык, кар жааган учурда чиркегичи бар жүк ташуучу автоунаалар дөңгөлөктөрүндө чынжыры жок жүрүшүнө тыюу салынат. Буйруктун аткарылышына жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы көзөмөл кыла баштады. Аяздуу күн суук мезгилинде унаалар жолго даяр болушу шарт. Анткени жол муз тайгак болуп өмүргө кооптулук жаратат. Эгер унааны кышка даярдабай, жайкы дөңгөлөктөрүн кышкысына алмаштырбаса, анда ар кандай кырдаал, кырсыктар болбойт деп эч ким кепилдик бербейт. Ал эми бул багытта Ош шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуу агенттиги айдоочуларга өз убагында унааны кышка даярдоо тууралуу эскертүүлөрдү берген. Кышкы баллондор деп атайын баллондор бар да, ошолорду алмаштырып салышат да кышында. Салган салбаган биздин адистер күндүгө эртең менен саат 7-те жумушка чыгып, аларды контролдошот. Ар бир ошолор менен иштешкен биздин ишканада кураторлор бөлүнгөн. Ар кимдин өзүнүн немелери бар, линиялары бар. Ошол линияларын чыгып контролдошот эртең менен. Эгер айдоочулар алыс жолго чыкканда унаасы техникалык көзөмөлдөн өтпөй, кышка даярдыгы жок болсо, алыс жолдо тыгын жаратып, маселе жаралышы мүмкүн. Анын алкагында Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларга кулак кагыш кылат. Ашууда болобу же болбосо ар кандай жолдордо автотыгындарын жаратып, транспорт каражатын жүрүшүнө кыйынчылык жаратат да. Ошон үчүн айдоочуларга айтып кетет элем, тез аранын ичинде азыркы убакта ошол жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштырсаңыздар, ошол ар кандай жол накыштарынан жана ошол автотыгындарынан улак болот эле деп, андан сырткары ушул транспорт каражаттарынын аралыгын 500 метрден сактап, жол эрежесин сакташын биз эскертип кетет элек. Транспорт жана жол министрлигинин буйругуна ылайык жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлоо милдеттендирилди. Кар жааган учурда чиркегичи бар жүк ташуучу автоунаалар дөңгөлөктөрүндө чынжыры жок жүрүүсүнө тыюу салынат. Бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында чыгарылган. Эгер тийиштүү талаптарга жооп бербесе, анда айдоочуларга айып пул каралган. Алмаштырбай жайкы дөңгөлөк менен алыскы жолго жүрүп, ушул техникалык талаптарга жооп берип, бир нече жолу эскертүү берилгенине карабастан ал айдоочу ал талаптарды аткарбаса, алга карата, ал айдоочуга карата мыйзам чегинде бузуулар жөнүндө кодекс боюнча техниканын абалын талапка жооп бербегени үчүн мыйзам чегинде чара көрүлөт. Мисалы айыпка жыгылат. Айыпка жыгылат, эскертүүдөн кийин айыпка жыгылат, андан кийин милдеттүү түрдө ошо алмаштырыш керек. Алыс жолго чыккан оор жүк ташуучу унаалар кышка даярдыгы башталган. Айдоочулар кышкысын кар көп жаап, жолдор тайгак муз болот дейт. Мындан улам унаа башкаруучулардын айрымдары бүгүнкү күндө техникалык кароодон өтпөгөндүгү үчүн жолго чыкпай эле турат. Жок, биз азыр баягы жаздагы жүргөн боюнча эле даяргерчилик көрө элекпиз. Мына азыр буюрса эми мына алмаштырып, кар эми жаап атат. Эми кышка даярланабыз, дөңгөлөктөрдү алмаштырып, баягыдай сеп тыгылбай турган септерди байлап, аракет кылып бар жагын алып неме кылганга эми даярланып атабыз. Биз бир ай болуп калды. Ош шаардын ичинде жүрөбүз, шаардын ичинде жеңил машина менен. Кышкы баллон дөңгөлөктөрдү алмаштырганбыз. Машинанын бүт техмоторун каратып, бардык тетиктерин текшертип, кышка даяр машинам. 2019 жылдын 10 ай ичинде Ош облусунун аймагында 543 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 106 жаран каза болуп, 1012 жаран денелеринен түрдүү жараттарды алышкан. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.
Азыр чет элдик кабарлар менен тааныштырабыз. Орусияда аскер кызматкери чыккынчылыкка шектелип кармалды. Иран митингге чыккандардын өлүмү көбөйүп жатканына карабай душманынын кутумун жеңгенин маалымдады. Ал эми Белоруссияда президент менен көп жанаша жүргөн 22 жаштагы сулуу депутат болду. Ушул жана башка эле жаңылыктар менен кийинки материалдан таанышыласыздар. Аброр Азимов Кыргызстандын жараны эмес. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги таратты. Анда 2017 жылдын 3 апрелинде Санкт-Петербург шаарындагы метродо теракт уюштурууга катышкан деп айыпталган Аброр Азимов Кыргызстандын жараны эмес экендигин эскерткен. Мындан тышкары элчилик журналисттердин мындай мүнөздөгү маалымат берүүнүн алдында адамдардын чыныгы жарандыгын белгилөө менен так болууга чакырган. Айта кетсек, 2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургдун метросунда жардыруу болгон. Андан 15 киши каза таап, 50 киши жабыркаганы кабарланган. Бир да террордук уюм бул каалабаа үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жангечти Акбаржан Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар деген киши Акбаржан Аброр Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага-инелер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келе жатышат. Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматы Ростов областынын Аксай шаарында түштүк аскери округунун бир кызматкери мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалганын билдирди. Анда бул жоокер Украинанын коргоо министрлигинин чалгын башкы башкармалыгынын тапшырмасы менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнө байланыштуу жашыруу маалыматтарды топтоп жүргөнү айтылат. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 275-беренеси. Тактап айтканда, мамлекетке чыккынчылык боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Открытая медиа сайтынын маалыматына ылайык, бул жоокер 28 жаштагы улук лейтенант Руслан Артыков. Алы түштүк аскери округунун Лунинецк-Пинск 175 бригадасында кызмат өтөйт. Бул маалыматты расмий органдар азырынча бышыктай элек. Иран митингге чыккандардын өлүмү көбөйүп жатканына карабай душманынын кутумун жеңгенин маалымдады. Иран президенти Хасан Роухани 20 ноябрдагы өкмөттүн жыйынында биздин адамдары жеңди деп билдирди. Ал ошондой эле көчөгө чыккан куралдуу анархисттер аз эле болгонун айтты. Роухани Ирандагы калайман нараатчылыктардын артында Тегерандын каршылаштары Сауд Аравиясы, Израиль жана АКШ турат деп божомолдоду. Ирандын көсөмү Аятолла Али Хаменей 19 ноябрда каршылаштары жеңилгенин айтып, нараатчылыктар элден чыкпаганын билдирген. Айта кетсек, Иранда калайман нараатчылыктар өкмөттүн мунайды кымбаттатуу жана бензин сатууну чектөө тууралуу чечиминен кийин башталган. Мында Amnesty International эл аралык уюму Иранда мунайдын кымбатташына каршы чыккандарды күч менен басууда кеминде 100 киши өлтүрүлгөнүн, бул сан дагы көбөйүп, ал тургай 200-гө чамалашы ыктымалдыгын кабарлады. Расмий бийлик өткөн жуманын соңунда башталган өлкөнүн 100 шаар кыштактарында уланып жаткан каршылык акцияларында 12 киши курман болуп, 600-гө жакыны кармалды деп билдирген. Тегеран Amnesty International уюмунун билдирүүсүн негизсиз айыптоо жана жасалма маалымат деп атады. Эл аралык укук коргоо уюмдары улуттук уюму АКШ, Германия жана Франция Тегеранды митингге чыккан элге күч колдонгон үчүн айыптоодо. Иран бийлиги мындан тышкары өлкөдө интернетти өчүргөн үчүн да сынга кабылган. Рим папасы Франциск Азиядагы бир жумалык сапарынын алкагында 20 ноябрда Таиландка келди. Аны соңку 50 жылдан бери бул өлкөдө жашап жүргөн карындашы миссионер Анна Роза Сивори тосуп алды. Алы Таиланд менен Ватикандын желектерин көтөрүп чыккан ондогон адамдардын алдында карындашына кайрылып, сизди көргөнүмө жана мага котормочу болуп коштоп жүргөнүңүзгө кубанычтамын деп айтты. Рим папасы сапарынын алгачкы күнүндө Таиландтагы жергиликтүү элдин 1% түзгөн католик ашчылыгы менен жолугат. Бангкокто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Коомдук коопсуздукта 6,5 миңдей полиция кайтарары айтылды. Папа Францисктин андан аркы сапары Жапонияда улантылат. Белоруссия сулуусу 2018 сынагынын жеңүүчүсү Мария Васильевич 7-чи чакырылыштагы улуттук жыйындын эл өкүлдөр палатасынын депутаты болуп шайланды. Бул тууралуу Спутник Беларусь агенттиги жазды. Модель кыз Белоруссия парламентинин төмөнкү палатасынын эң жаш депутаты болуп калды. Ал учурда 22 жашта. Депутат катары жаштар маселесине байланыштуу иштер менен алектенери белгиленет. Мария Васильевич 2018 жылы Белоруссия сулуусу улуттук сынагынын баш байгесин утуп алган. Андан кийин мамлекет башчы Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнүн көп кездештиришкен. Президент модель менен чогуу отун жарып, Европа оюндарынын алкагындагы мелдештерге барып жүргөн учурлар болгон. Мындан тышкары жолугушуулардын биринде Лукашенко ага колхозду жетектөөнү сунуштаган.
Акыркы 10 жылдыктарда Борбор Азия өлкөлөрүндө адеп ахлап кыйрап, этикалык нормалар өзгөрүп кеткени байкалууда. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков Аларча резиденциясында өтүп жаткан эл аралык ислам жана православие тынчтыктын диндери конференциясында билдирди. Иш-чарага Россиядан келген чоң делегация жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн дин кызматкерлери катышты. Өлкө башынын айтымында чөлкөмдөгү элдердин менталитети окшош, андыктан маданий баалуулуктарды жана диний салттардагы ынтымакты сактап калууга мүмкүн болду. Мындай негативдүү факторлорго жана адеп ахлагы бузулган коомго каршы туруу үчүн мамлекеттер биргеликте иш алып барышы зарыл экенин белгиледи. Ислам жана православиянын тыгыз кызматташтыгы Евразиясынын алкагында биздин жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Бул биримдиктин алкагында элдерибиздин диний, маданий, социалдык өзгөчөлүктөрү сыйлоо менен кабыл алынат. Евразиялык мейкиндик жалпы тарыхка ээ болуу менен өз ара аракеттенүүнүн жанаша жашоонун орду болуп калат. Баардык коңшу мамлекеттер менен дин багытындагы кызматташтыгыбызды күчөтөбүз. Биз Ханафи мазхабынын жана православиянын тарыхый жана маданий ролун, коомдун келечеги үчүн өзгөчө жоопкерчилигин эске алып, алардын мамлекет менен иш аракеттенүүдөгү өзгөчө статусы жөнүндө ойлонгону зарыл. Мындай практика көп өлкөлөрдө бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын мобилдик репортеры өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.